Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Мен аты жөнүм Турдумалиев Кайрат, Талас облусунан болом. Мен элимди мана келип кошулганымдын себеби бул жерде иш жасап жаткан балдардын ою, тилеги, алдыга койгон максаты, мамлекетке караган көз карашы жакты. Ошол себептен келип кошулуп, булардын алдыга койгон 5 максаты бар экен, 5 тармагы. Ошону карап, азыр бир тармагына кайрылайын, бул энергетика тармагы. 25 жылдан бери энергетика тармагы бизде эң коррупционный багыт болуп калды. Себеби эмнеде? Себеби өндүргөн компаниялар энергияны 10га жакын компания өндүрөт, а саткандар 28 компания. Ортодо посредник болуп сатып отурушат. Мамлекеттен 1 сом 26 тыйындан алып, кайра эле мамлекетке 2 сом 50 тыйындан сатып атат. Бул мындай акылга салсаң түшүнүп болбойт. Бул энергетика тармагында тарифти оңдоо үчүн биринчи ушул компаниялар менен буларды же жокко чыгарып, же Министерство энергетикасын түзүп мамлекет өзү толук мойнуна алыш керек. Бул тармакты өндүргөнүн дагы, сатканын дагы. Себеби эмнеде? 28 компания сатарын сатат, мамлекеттен алып кайра сатып атат. Бирок оңдоо иштери келгенде мамлекет өзү тендер түзүп, өзү карыз кабатып, өзү оңдоп атат. Бул туура эмес нерсе. Бизди башкарып аткан байкелерге кайрыла турган биринчи талап деп койсом туура болот, ушул жакка көңүл буруңуздар. Ошондо тариф маселесин, энергетикада болуп жаткан кризисти ошолорду жок кылуу менен же баарын башын бириктирип туруп бир министерство энергетиканы түзүп алып чыгууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жылдан жылга көрүп атасыздар, суу проблема. Токтогул кеси жылдан жылга көбөйгөн жок, азайып баратат. Биз ушул маселени азыртан карап, эрте чечпесек, кийин кеч болуп калат.